Саламатты Жаныбек Калканович, сиздин маалыматыңызды уктук. Бул жерде эми бул эң негизги көйгөйлүү маселе болуп турат, бул ратификация. Кандай болбосун муну жасашыбыз керек. Буга чейин деле бул бир чоң долбоордун гана кошумча булагы болуп атат. Бул буга чейин эми бир топ айылдарды жасаганбыз, финансированиялар өткөн. Ошонун алкагында биринчи кезекте ушул мисалы бул азыр өз баяндамаңызда ошондой эле Азамат Жанышбекович сиз дагы айтып кеттиңиз, бир топко узарганы боюнча. Бул эми башталганда кайсы жыл? 2015-жылы башталганбы бул? Жок, бул башталганда могу жана сүйлөшүүлөр 2023 башталган. Сүйлөшүүлөр. Жок, биринчи этабы дейм. Бул азыркы биринчи этап. Жок, мен бул эми буга чейинки 180 миллиондун кошумчасы болуп атат да. Туура. Бул кеңирилеп айтып кетсеңиз. кеңирээк айтып берейин. Бул жалпы 200 миллион долларды түзөт. Бул каржылоо, анын ичинен Дүйнөлүк банк, Швейцария мамлекети, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и ушул фонд ОПЕК деген 4 каржы булагы. Буга чейин өткөн 7-чакырылышта 180 миллионду июнь айында ратификациядан өткөргөнбүз. Азыр ушул 20 миллиону калган. Жанагы основной документте код-патта жазылган. Толугу менен бардык каражаттар ратификациядан өткөндөн кийин бул долбоор күчүнө кирет деп жазылган. Демек азыр 20 миллионду биз ратификациядан өткөрсөк, курулуш жагы толугу менен ишке кирет. Буга чейин 4 миллион грант берилген, ал уже ратификацияланып күчкө кирип уже иш учурунда. Чоң рахмат. Ушуну эми мындай баарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн бул жерде эми 20 миллион доллардын алкагында эле 126 айыл кандай болуп калат деген түшүнүк болуп калбасын деген ойдо сиздерге карамай үчүн эми бизде жалпы коомчулук угуп көрүп турат азыр түз эфирде. Ошондуктан кеңири мындай түшүндүрмө берип койсоңуздар. Анан эми бүгүнкү күндө сиз азыр айтып атасыз, 2026-2036 чоң программа түзүп атабыз депчи. Бул туура. Себеби эми буну ачык эле айтыш керек, буга чейинки ар бир эл өкүлдөрүнүн же болбосо сиздердин ошол кээ бир айыл өкмөт башчылардын, акимдин сунуштары менен бул айылдарды киргизгенсиздер. Ошол мен сунуш берет элем сиздерге. Мындан кийинки кандай гана долбоор болбосун, жалпы республика боюнча мониторинг жүргүзүп туруп, ошол жерде мындай этап менен кетсек жакшы болот да. Себеби мен мисал менен айтайын. Кара Сыр районунун Жоош айыл өкмөтүндө Кайрат деген айылды элдин сунушу менен мен сунуш берип сиздер киргиздиңиздер. Бирок ошого жанаша эле турган дагы Агартуу деген айыл бар. Ал калып калып атат. Ушундай көйгөй ар бир айыл өкмөттө республика боюнча, ар бир райондо бар да. Себеби мына канчалаган миллиондорду бир айылга тартып барып атасыздар. Бирок ошол жанындагы айыл калып атат дагы. Ага бир өзүнчө долбоор болуп мындай 2 эсе же болбосо 3 эсе двойной расход болуп атат да. Ошого бир комплекстүү бир мындай ветка кеткенде ошого жанаша турган айылды эми өтө мындай коопсуз туруп турса, калгандарын деле эми 3 айыл киреби, 5 айыл киреби бир ветка менен алып кетсе мындай сарамжалдуу болот беле деген ой. Ошондой пландар барбы, Азамат Жанышбекович? Туура айтасыз, бул учурунда ушул 1, 2, 3 жасалган айылга кайра кирген учурлар болгон экен. Ошол эле учурда таптакыр айыл жасала элек айылдар бар учурундачы. Туура айтасыз, бизде ошол программада ошол карады, инвестиционный план деп, анан ошол тизмеге мындай бир анализ өттү да, анализдин немесинде бир 10дой критерий коюлуп туруп, ошо критерий менен проценттин соотношенияда эң акыбалы оор, анан акыбалы более-менее дегендей түзүлдү. Ошол этап менен кийинки тизмеге ошол жерден алып мындай колдоно тургандай болот. Кандай проект болбосун, республикалык бюджет болобу, эл аралык долбоорлор болобу, биринчи ошол программадагы айылдар алынып, сиз айткан маселе ошол жерде чагылдырылды. Себеби ошол эле Кара Сыр районунун Манас айыл аймагына караштуу, мисалы Каратай деген айыл кирип атат, жанында дагы Жоош айыл өкмөтүнүн Акжар деген айылы кирбей калган. Анын эле жогорурак тарабында Лангар деген айылы кирбей калган. Мен эми сунуш берет элем. Себеби мисалы ошол эле жерде Утсадыр айыл өкмөтүндө мисалы Шералы деген айыл кирген, жанындагы айылдарында деле такыр суу жок. Алар дагы мисалы кирбей калган, Кайрагаш деген айыл. Ошол жактарды дагы мен эми айтайын дегеним, Азамат Жанышбекович, бул жерде негизи бул долбоорду кайсы подрядчик жасайт? Аристин тиешеси барбы, жок бул жака? Жок, Аристин тиешеси жок, биздин департамент аркылуу жасалат. Департамент өзү жасалат, бул сиздер ошондо бул подрядчик уюмду
компанияны сіздер өзүңүздөр Тендер аркылуу тандайбыз. тендер. Эми азыр буюрса мынау тендер системасы жоюлуп атат, ошондо сиздер түзүлө тандайсыздар да. Бул жерде бизде келишим бар да, эл аралык келишим бар. Эл аралык келишим негизинде эл аралык мындай сатып алуу өтөт да баары. Жок, туура, бирок эми биз мына биздин Кыргыз Республикасынын мына мыйзамында кече биз жалпы жыйында бул тендер системасын жоюу боюнча мыйзам кабыл алып атабыз. Эгерде эми буну урматтуу президентибиз кол коюп күчүнө кире турган болсо, бул карама каршылык болобу, болбойбу? Эл аралык келишимдер ички мыйзамдардан өйдө турат экен, ошон үчүн ушу эл аралык мыйзамга туура келет экен да. Сатып алуулар баары бир эл аралык сатып алуу өткөргөнгө туура келет экен. Себеби бул эми карыз алынып аткан акчанын кайтарымы дагы бар да. Туура. 20 жыл деген менен 20 жыл бат эле өтөт. Жеңилдетилген 5 жыл деп атасыздар, 5 жыл антип көз ачып жумганча эле өтүп кетип атпайбы? Ошондуктан мунун кайтаруу жолунда дагы ушул азыр буга чейинки коллегалар айтып кеткендей, ар бир тыйынына чейин, ар бир сомуна чейин ушул жерде отурган баардыгыбыздын мойнубузга түшүп аткан карыз да бул. Ошондуктан бир сарамжалды пайдаланып, ошол подрядчик уюмдарды дагы бир жакшыраак көзөмөлдө берсеңиздер. Ошондой эле мисалы азыр мен өзүмдүн сөзүмдө дагы айтып кеттим. Бул АТРдын алкагында же болбосо ага чейин деле, буга чейин мисалы кээ бир айыл өкмөттөрүнүн өздөрүнүн булактары бар да, өздөрүнө тиешелүү жерлери бар. Ошол жактан гана өздөрүнүн айылдарына суу келет. Мисалы сиздердин уюмуңуздар же болбосо буга чейин дагы башка бир долбоорлор менен мисалы Арис аркылуу дейбизби же дагы башка жасалган долбоорлордо эки айыл өкмөттө мындай карама каршылык болуп калган жагдайлар да болуп калып атат да. Себеби мисалы мына бир эле мисалды айтсак, Кара Суу районунда Жоош айыл өкмөтүнө тиешелүү территориядан Арис аркылуу мисалы 30 адыр айыл өкмөтүнө суу тартылып кетти. Бул жерде бир аз карама каршылык бар. Ошондуктан ушундай жагдай пайда болбош үчүн алдын ала мамлекеттик администрациянын жетекчиси, район активдери, айыл өкмөт башчылары, керек болсо айыл башчылары менен биргеликте мындай кеңешип, олтуруп эртеңки күнү кайрадан ушундай карама каршылык келбөө максатында бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кетсеңиздер жакшы болмок. Себеби бизге кайрылат экен, барып эми эртеңки күнү биз тартайлы десек, тиги айыл өкмөт тартылып кетип атат дейт. Эми ар биринин өзүнүн отчету болот экен. Ошондуктан эми бул долбоор керектүү долбоор. Анан мен жана айтып кеткен боюнча биздин сунуштар барысы эске алындыбы? Кара Суу району боюнча айтып коюңузчу, стенограмма үчүн. Кайсы айылдарды толук кандуу киргиздиңиздер? Кара Суу району боюнча Башбулак айыл аймагынан Кара Сөөгөт Талдык кирген, Мады айыл аймагынан Лаглан, Жоош айыл аймагынан Кайрат, Манас айыл аймагынан Каратай, Фархат, 30 адыр айыл аймагынан Сабай Арык, Курбан-Кара, Шералы, Папан айыл аймагынан Актерек, Алчалы, Кожокелең, Кызыл Туу, Бөрү, Жар Башы, Чычкангол, Камыр Суу, Сабай айыл аймагынан Курбан-Кара, Октябрь, бирок Октябрьды белгилеп кетейин, биз башка Дүйнөлүк банктын долбоорунун экономиясынан чечип кеттик. Бул айыл алмаштырылат башка айылга, ошол эле Сабай айыл аймагынан Кызыл Шарк, Султан Абад, анан Ала Тоо айыл аймагынан бул Жылгелди кирген. Чоң рахмат. Ушул эми белгиленген мөөнөттө болушунча анан сапаты боюнча дагы өзүңүздөр мисалы кабыл алуу комиссиясы өзүңүздөр болосуздар дейм бул жерде. Активот эксплуатация департамент өзү болот да. Рабочий государственный комиссия болот, биргелишкен. Жергиликтүү бийлик, газ, Минстрой. Айыл өкмөттөрдөн дагы кошулат. Туура, обязательно, баары кошулат. Себеби ошону дагы бир баса белгилеп кетким келет. Эми карапайым элдин ошол жерде жеринен билген катары, ошо ар бир айыл өкмөттүн адистеринен дагы бир кошуп берсеңиздер, алар өздөрү эми жеке көзөмөлүн алып туруп, эртеңки күnkү жыйынтыгына дагы кайсы бир деңгээлде өзүнүн салымын кошо турган болсо. Чоң рахмат. Рахмат.